Туугандар могу кыргыздарда ушу аталар менен апалар менен сүйлөшүп калсаң ушундай го. Жер жамандап барбасын деп туруп эле өлгөн кишини жамандай беришет го. Бул такыр дурус эмес да, туура эмес. Мындай кылбаш керек. Күнөө Пайгамбар көп жерде тыйган. Ана мен силерге мына жөн эле ойма келген, оозума келген нерсени сүйлөп аткан жокмун деп, мына далил менен сүйлөп берейин. Хадисте мына таап алдым, как раз ошол хадисте. Караңыздар. Абдулла бин Умар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам маркум жолдошуңардын жакшы гана жактарын эскергиле, жаман жактарын такыр айтпагыла деди. Абу Даудта келеткен караңыз. Экинчи хадис. Мугира бин Шуба радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам маркумдарды тилдебегиле, аны менен тирүүлөргө ыза бересиңер деди. Маркумду сөгүү анын туугандарына зыян жеткирген болот. Маркумга эч кандай зыян болбойт. Ошол туугандарына зыян жеткизген болот дейт да. Термизи. Караңыздар туугандар. Тиги деген билесиңерби, ал жер жамандап барбасын деп туруп эле башташат го. Аны пеш керек да. Өлдү, болду. Өлгөн кишини айтсак жакшы жагын айтыш керек экен. Болбосо айтпаш керек да, эч унчукпаш керек, болду. Негизи эле ушундай да, негизи элечи айып. Башка бирөөнүн айыбын айткандан сактанганды үйрөнүп алсак, билип алсак. Дагы бир хадисте мен окугам, Пайгамбар айтат, ким бир мусулмандын айыбын жашырса дейт, Аллах Таалам кыямат күнү анын айыбын жашырат дейт да. Мисал үчүн мындай да, мисал келтирип силерге айтып берейин. Бир Бакыт деген досум бар, мисал үчүн мен Бакыт менен аябай жакшы мамиле эдем да. Башка мисал үчүн Талант деген досум келди дагы, Бакытты жамандап койду. Тигиден билесиң, тигиндей болчу, мындай болчу, мен деген өткөндө эмесин көрүп калдым деп. Болду, мен Бакыт менен урушкан жокмун, эчтеке болгон жокмун, бирок тиги Талант келип мага тигинин айыбын айтып койгон үчүн уже Бакытка мен көңүлүм калып калат да, караңызчы. Кандай мындай өзү эле логика салсак ушундай болот атпайбы? Ошон үчүн тиги Талант келип мага айыбын айтпаш керек болду, мен жакшы мамиледе жүрөр экенмин. Эми Талант келип анын айыбын айттыбы? Аллах Таалам кыямат күнү тиги Таланттын айыбын ачат да, жашырбайтчы. Ошон үчүн иншалла, анан тим более өлгөн кишинин болду, өлдү. Ага жакшы амал кылып, намаз окуп, мисалы үчүн медресеге бир жардам берип, ошо собун ошо өлгөн кишиге тийсин деп жакшы нерсе кылгандын ордуна дагы жер жамандап барбасын деп туруп анан жамандап атабыз да. Бул болбойт туугандар. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтты, өзүңүздөр уктуңуздар. Ошон үчүн аракет кылалы. Ушул видео менен башкалар менен бөлүшүңүздөр. Баарыбыз биле жүрөлү. Күнөөлөрдү кылбай сактанганды үйрөнөлү. Уккан сиздерге, айткан мага Аллах Таалам амал кылышка бардыгыбызга толук мүмкүнчүлүк берсин иншалла. Амин.